Allah subhanahu wa ta'ala урматтуу мусулман бир тууган өзүнүн сөзү болгон Кур'ани Каримде وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Биздин жолубузда күрөшкөндөрдү дейт Allah subhanahu wa ta'ala. Биздин жолубузда күрөшкөндөрдү биз аларды өзүбүздүн туура жолубузга багыттайбыз дейт. Биз туура жолубузга салабыз дейт. Кимдерди? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا деп атат. Биздин жолубузда күрөшкөндөрдү деп атат. Allah subhanahu wa ta'ala урматтуу мусулман бир тууган аиммалар айткандай, өзүнүн бейишине алып бара турган туура жолуна хидаят кылууну өзүнүн жолуна күрөшүүгө байлап атат. Өзүнүн жолунда күрөшүүгө байланыштырып атат. Кимде ким биздин жолубузда күрөшкөн болсо, биз мына ошол адамды өзүбүздүн туура жолубузга салабыз деп атат. Бул Allah subhanahu wa ta'alанын убадасы, урматтуу мусулман бир тууган. Ибнул Каййим рахимахулла айткандай, Allah subhanahu wa ta'alанын жолунда күрөшүү дегенде кайсыл нерселер менен күрөшүү, кайсыл нерселерге карата күрөшүү. Айтат рахимахулла, эң биринчиси ошол күрөшүү. Биз кайсыл нерседе күрөшүшүбүз керек. Айтат рахматуллахи алейхи, эң биринчи дейт, жихадун нафс дейт. Напси менен күрөшүшүбүз керек дейт. Ошол Allah subhanahu wa ta'alанын бейишине алып бара турган туура жолуна хидаят кылыныш үчүн, Аллахтын туура жолуна түшүш үчүн Allah subhanahu wa ta'ala өз айткандай, эң биринчи напси менен күрөшүш керек дейт. Себеп дегенде Allah subhanahu wa ta'alанын туура жолунда, урматтуу мусулман бир туугандар, напсиге жакпай турган амалдар бар. Айрыкча дегерде адамдын жүрөгү булганып калган болсо, туура эмес динге каршы нерселер менен таасирленип калган болсо, ошон үчүн эң биринчи напси менен күрөшүш керек дейт. Жана ошондой эле ва жихадул хава дейт. Каалоо, напсинин, ошондой адамдын бир жаман нерселерге болгон каалоосу менен күрөшүш керек дейт. Бул экинчи күрөшө турган нерсеси. Напсиси, жамандыктарга болгон каалоосу экинчиси. Үчүнчүсү ва жихаду шайтан. Шайтан менен күрөшүш керек дейт. Кантип, урматтуу мусулман бир туугандар, баарыбызга белгилүү, шайтандын азгырыктарына каршы туруп, шайтандын туура эмес жолдорго салуусуна каршылык туруп, ошол жолдоруна түшпөстөн, шайтандын азгырыктарына барбастан, шайтанга каршы туруп, шайтан солго десе оңго басып, шайтан арамга десе адалга басып, шайтан ширкке десе таухидке басып, шайтан бидатка десе сүннөткө басып, мына ушундайча шайтан менен күрөшүү керек. Демек, үчүнчү инсан, ар бир мусулман адам күрөшүш керек болгон нерсеси бул шайтан деп атат. Төртүнчүсү ва жихаду дунья, урматтуу мусулман бир тууган, дүнүйөнүн азгырыгы менен күрөшүү. Себеби баарыбызга белгилүү, дүнүйө, мал дүнүйө, байлык бул ар бир адамды азгыруучу нерсе. Бул дүйнөнүн бардыгы азгырык. Эми биз бул дүйнөнүн азгырыктарына азгырылбай күрөшүшүбүз керек. Мал дүйнөбүздүн азгырыгына азгырылып, Allah subhanahu wa ta'alaдан узакташып, динден узакташып, сүннөттөн узакташып кетпестен, тескерисинче ошол дүйнөнүн азгырыгынан сакталып, дүйнөнү өз убагында колдонуп, өз жолунда колдонуп, адал жол менен табып, адал жолго сарптап,
Биз мына ушинтип эмне бул дүйнө менен, дүйнөнүн азгырыгы менен күрөшүшүбүз керек. Бул имам айтат: "Фаман жахада хазихил арбаа" дейт. Кимдеги мына ушул азыркы эскерилген 4 нерсе менен күрөшө турган болсо дейт. Азыркы эскерилген 4 нерсеге каршы күрөшө турган болсо, ушундай бир катуу аракетте боло турган болсо дейт. Айтканыбыздай напси, каалоолор, жана шайтан, жана дүйнөнүн азгырыгы. Кимдеги мына ушул 4 нерсеге каршы чыныгы күрөш менен күрөшө турган болсо, филла, Аллах үчүн, Аллахтын жолунда, хадахулло субула ридаху ал-мусила иля джаннатихи дейт. Мына ошол адамды Аллах өзүнүн бейишине жеткире турган, өзү ыраазы боло турган жолуна салат дейт. Мына ушул бейиштин түз жолуна хидаят кылат дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан биз ар бирибиз мусулман бир туугандар, агайын туугандар, эже карындаштар, апалар, мусулман бир туугандар, биз Алла субханаху ва тааланын бейишке алып бара турган жолуна хидаят кылынышыбыз үчүн, Алла субханаху ва тааланын хидаят кылуусуна татыктуу болуш үчүн мына ушул нерселер менен күрөшүшүбүз керек. Аллах ошон үчүн айтып атат: "Валладина жахаду фина ланахдияннахум субулана" деп атат. Биздин жолубузда күрөшкөндөрдү биз аларды өзүбүздүн туура жолубузга салабыз деп атат. Бул аяттагы алымдын, имамдын сөзүн эскердик, урматтуу мусулман бир туугандар. Алла субханаху ва таала баарыбызга жардам берсин.